акыркысы мамлекеттик деңгээлде китеп окуу маданиятын өнүкпөй аткандыгы дейт. Бул деле бизде баягы Советтер Союзунун берген бир жаман жагы бар экен. Мамлекет бизге кылып бериш керек деген түшүнүк бар экен да. Мен буга кошулбайм. Biz мамлекетке эмне кылдык деген нерсени коюп айтып атабыз, байма айтып атабыз. Biz мамлекет үчүн эмнени кылдык? Мамлекет бизге кылып бериш керек. Түзүп бериш керек. Шарттарды, китеп тап келип колуңа бериш керек. Окуйсуң ошондо нар жагыңдан окуу сезимиң болбосо окубайсың. Алдыңа үй мектеп койсо дагы окуй албайсың. Бир эки китепти көргөндөн кийин бүттү. Болду дейсиң, тажадым дейсиң. Себеби биз ички напсибизди туура эмес шарттандырып алган болушубуз мүмкүн. Ошону карашыбыз керек экен. Статистикалык маалыматтарга карай турган болсок, мына жаныбыздагы Орусияда, Россияда дайыма китеп окугандар 20% экен. Дайыма китеп окугандар. Скандинавия өлкөлөрүнө дедик, бир адамга 28 китеп түшүп келет экен бир жылда. Бул деген нерсе бир адам бир айына 2 китепти окуйт деген, минимум 2 китеп окуйт экен. Бизге келгенде мен айтпай эле коеюн Кыргызстандыкы. Бир китепти биригип канчабыз окуйбуз деген нерсе келет биздечи. Бир китепти биригип канчабыз мындай ашар жолун деген жакшы түшүнүк бар бизде. Ашар менен канчабыз окуйбуз. Сен 5 бет окуп кой, сен 5 бет оку, сен 5 бет оку дегенде бир айына канчадан беттен эле түшүп келип калат экен. Бул өтө көрсөткүч төмөн. Жылдык калганда дагы. Ошондон бир айда 2 жандан көп китеп окугандар Россияда 25% экен. Ошондон барганда метрого барсаң, көбүнчөсү барганда көрүп калам, метродо 2 адамдын 3 адамдын бири китеп колуна кармап атат. Сени менен иши жок. Китебине кирип кеткен чүнкү. Китеп окуп отурат. Ошо окуган эл өсүп атат да, ошол эле атомдук жана башка Нобель сыйлыгын алып атат, башкаларды кылып атат. Мисалы да, илимий жактан ачылыштарды кылып атат. Окубаган элдечи эмне жана ачылыш кылып атабыз? Башка жана ачылыш кылып атабыз биз. Көрүнүш керек. Атың чыкпаса жер өртө деген ошондон чыгат. Анан туура эмес кылык чоруктар менен, туура эмес чыгуулар менен биз кээде терс жагынан үлгү болуп калабыз. Андыктан биз бир кыргызстандык мекендештер катарында бир намыстануу менен, экинчиси бир мусулман катарында жалпы китеп окууга жалпыңыздарды чакырып кетет элек. Ал дагы биздин келечегибиз үчүн да. Улутту жок кыла турган 3 фактор бар деп дайыма кайталайм. 3 фактор улутту жок кылат, элди жок кылат. Бул биринчиси үй бүлө деген түшүнүктү жок кылган учурда. Үй бүлө деген түшүнүктү жок кылуу деген нерсе, энелигин билбесе, аталыгын билбесе, балалыгын билбеген болсо, а бул укуктарды билбештик, ошону окубагандыктан, билбегендиктен, үйрөнбөгөндүктөн болот да. Ошондон бүгүнкү күндө көйгөй ар бир тармакта бар. Бүтүндөй тармактардын бардыгында бар. Мен бир эле тармакта айткан жерим жок. Диний тармакта да көйгөйлөрүбүз бар. Мамлекеттик жактан да көйгөйлөрүбүз болушу мүмкүн бар. Албетте кемчиликтүү инсанбыз натыйжада. Бирок биз оңолууга ниеттүү инсанбыз. Иншалла үмүттүү карайбыз бар нерсеге. Оңолобузбу? Оңолобуз келиңиздер. Ал үчүн сиз менен биздин колубузда. Бирөө келип сиздин можериңизди ачып туруп, 10 китептин маалыматын салып бербейт, же 20 китептикин салып кой десе. Эми келечекте ушундай чиптер чыгат деп атат, билбейм, могу жака жайгаштырып коет экен дагы, анан жүктөп коет экенмиш. Билбейм, андай боло турган болсо, ал келе берсинчи, ага чейин биз аракет кылып турайлычы, чип салбай эле коелу, өзүбүз окуп турайлы ошол нерселердин бардыгын. Экинчиси билим берүү системасын жок кылуу менен элди жок кылат экенбиз бир элди. Билим берүү системасын жок кылуу деген нерсе, китеп окуган мугалим болбой калса, окуучулар китеп окубайт. Окуучулар таптакыр бул нерселерде эгерде китеп окууга аракети болбогон болсо, алардан кантип мыкты окуучу, мыкты студент бүтүп чыгат. Мисалы үчүн кээ бирки мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттердин студенттерин карасаң, илимий изилдөө ачылыштарды, жаңы илимий ачылыштарды кылып атат дагы, ошо менен дүйнөгө таанымал. Япондорду, ошол Түштүк Кореяны карап көрсөңүздөр, мыкты ачылыштарды кылып атат да, анан жаңы проекттерди сунуп атат да, мисалы үчүн. Ал студентти бүтөлөк жатып, дүйнөлүк деңгээлдеги бренд чоң компаниялар талапкер болуп, айлыктарында сунуштап, биринен өтүп, бири жарышып, талап кетип атат тиги студенттерди. Эмнеге дегенде, студент өзүн, студент болуп бүтөлөк кезде эле коомго баалап коюп атат. Баалуу инсан катарында. Эмненин аракетинин артынан дагы айтам, китеп окугандын артынан. Андыктан, урматтуу агентдар, үчүнчү бир көйгөй ошол проблема, эгерде ошол проблема бизде да боло турган болсо, бизде улут катарында, эл катарында жок болуп кетиш коркунучубуз болушу мүмкүн деп атат. Үлгү болуу деген нерсе, институт бар, жоголуп кетсе. Эже сиңдисине үлгү боло албайт, ага инисине үлгү боло албайт, ата баласына үлгү боло албайт, аксакал деген бар институт, энелер деген институт бар, үлгү боло албайт. Кандай үлгү боло албайт?
Geçe günü dağı bir eme hayırlıp eme aldat. Айтсақ, бүгінгі жаштарға баға берем bir четінен түшін албайым дейді. Біренен жазған емесін. Неге десе, маршруткаға шыққандай да отады. Мен көрелек, бірақ ошол жазған емесі бойынша. Қарасаң, иманды өле жақшы китеп оқып атқан, ал жақтына жетішіп атқан, бүт жағынан өте мындай активті энергия бар жаштар, бірақ эмнегедир мурдагыдай адеп ахлак жок дейт. Адептүүлүк жок дейт. Мисалы үчүн туруп берип, орун бошотуп берүү деген нерсе элементардуу жок бүгүнкү күндө деп атат. Ошол эле кыздарда деле дейт. Ошол эле балдарда деле дейт. Ошол нерселер жоголгон сайын дейт. Ичинен ойлойт экенсиң, бул жаштар кайда баратат деп ойлойт экенсиң дейт. Коркот экенсиң дейт. Андыктан келиңиздер, биз илимий жактан өсүп бараткан учурда бир жактан экинчи жагыбыз бар, канатыбыз. Бул дагы адеп ахлак жагын унутуп кетпешибиз керек экен. Бир эмеден дагы бир айтайын, эгерде сен окубасаң, билинбей эле чал болуп каласың дептир. Жашың 20-да же 80-де болушу маанилүү эмес. Ал эми сен окусаң, дайыма жаш жана алдыга умтулган бойдон каласың. Генри Фордтуку. Окуган адам 20 жашта болсо дагы аксакалдай ойлонот. Чоң атамдай экен дейбиз. Карачы, жаштай туруп көп маалыматтар, насаат берип коет кээде. Эмне дегенде, көп окуганда маалымат айткан, пикир айта алат мисалы үчүн. Ошон үчүн билимсиз адам башкаларды кыйнайт экен чындыгында. Билимсиз адам биздин Кыргызстандагы билимсиз жаштар, билимсиз адамдар деп атат жалпы көбөйгөн болсо мамлекетти кыйнайт. Билимсиз адам үй бүлөдө көп болгон болсо үй бүлөнү кыйнайт. Эмне кыларын билбейт. Доорубуздун улуу аалым айткан экен, бир элдин караңгылыгы өз укуктарын билбегендикти пайда кылып, эл башкаргандарды катаалдаштырып салат деген экен. Өз укугун билбеген, караңгы болгон инсандар чыгат. Ошондон окугандын маанилүүлүгү канчалык деңгээлде дейсиздер? Десе, айтыптыр дейт. Китеп окуу деген нерсе агып жаткан суу сымал. Суу эгерде анын сууну алдын тосуп койсоң, нар жак акпай кала турган болсо, ошол топурак куурап эч нерсе өспөй калат. Эгерде сууну өзүнүн нугунда койсоң, суу кеткен жактын баары жашылданат дейт. Сен нугун бур, китеп окугандын нугун бур. Тарых, маданият, дин, иман, ишеним бүт бардыгына нугун бур, ач. Сенин жанагы китеп окуу ички сезимдериңди ойгот. Ошондо барган, канча окуган маалыматтардын баары барган жердин баарын жашылдандырат. Пикирлерде коомдук пикирде жаратканга чейин барасыңар. Неренде бул дагы анын мөмөсү болуп эсептелет экен. Ошондон китеп окууну сүйбөсөк, китеп окуу деп аталган жакшы адатты калыптандыра албайбыз анда биз. Сүйүшүбүз керек, адамзаттын өнүгүүсү окууга байланыштуу болгондугу үчүн. Биз мына ушул китептер аркылуу кичинекей китеп дебейли, ичиндеги мазмун өтө маанилүү турат, багыт берүүсү өтө турат, неге өтө маанилүү болуп турат. Китепти окуйбуз макул. Ага айтып атасыз жанатан бери китеп окуп атасыз, бирок эмне китеп окуйбуз, анан кантип окуйбуз дегенде суроо келет да. Эмне китеп окуш керек дегенде, ар бир адамдын муктаждыгына жараша окуш керек. Эмнеге муктажсыз бүгүн? Бир адам бар, илимий деңгээли калып кеткен, мектептен кийин окуган эмес, калып кетти. Анда өрчүтсүн кичине, өнүктүрсүн. Дүйнө таанымын өнүктүрсүн. Бирөөнүкү бар, балким иман жагы алсырап кетти. Ал китептерди окусун. Бирок кандай китептерди окуш керек дегенде жанагы айткандай эле мазмунун, авторун карап окуш керек. Китеп сатып алаарда албетте өзгөчө көңүл бура турган нерсе, биз ошо китептерди алгандан кийин бир максатты коюп, алдыга бир күндү коюш керек экен. Мен бул китеп сатып алып атам. Ошо китеп сатып алып аткан учурда ушуну мына канча беттик китеп экен, бул жердеги китеп бир 500 беттик китепти буюрса бир айда бүтүрөм. Мындай. Бир айда буюрса бүтүрөм. Ошол ниет менен сен кой, башта дейт сатып ал, буюрса бир айда бүтүрөсүң. Сен алып туруп коюп, бир күн болсо бир окуйм дейм, алып кое берейин, анан кийин окулат десең, бул китеп окулбайт. Бул дагы өтө маанилүү нерселерден бирөөсү болуп эсептелет экен. Окуу биздин жашообузда канчанча орунда турат деген да бир жакшы бир тема бар. Өнүккөн бир мамлекетте китеп окуу 28-чи орунда, 18-чи орунда турат экен. Мисалы, ошол эле өнүккөн батыш өлкөлөрүндө күнүмдүк кылына турган иштердин тизмесинде китеп окуу 18-чи орунда турат экен. Урматтуу семинардын катышуучулары, сиздерде күнүмдүк жашооңузда да китеп окуу канчанчы орунда турат? 3-чү, 1-чи, машалла, санын экен анда.
Батыш мамлекеттеринде, өнүккөн батыш мамлекеттеринде бүт жаны өнүгүп кеткен технологиясы башкасында 18-нчи орунда турат экен. Эмне дегенде башка жумуштары бар экен, тигинisi бар, мунусу бар, тигиндей, мындай. Биздин эмелерде кандай дейт? Ал эми Кыргызстан ошол тизмеде китеп окууга деги деле кезек барбы дегенде суроо келет экен. Же жокпу кезек? Күндө эмес, бул күндөгү нерсе айтам. Bir ayda bir gezek berip koysak жакшы болот эле деген ой жокпу деген нерсе суроо келет. Жок, антпей эле. Келиңиздер. Күндө мен үчүн китеп окугандын эң акыркы орунда болсо дагы жатарга жакын бир 5-15 мүнөт китеп окуп кое турган немем бар, орун берейин деп ниет кыла элем. Жок дегенде аны алдыга жылабыз да кичине болсо дагы.